Арбаңыздар, ассаламу алейкум. Мен аты жөнім Эрнис Кыяз, мен журналистмин. Таба эмес, тобо. Казакстанда тирүүсүндө өз айкелин тургуздурууга жетишкен, өзүнчө кала курдуруп, аны оболу Астана деп, анан кийинчерээк Нур Султан деп өзүнүн атын ардак менен койгузууга үлгүргөн Казакстанда ушу тапта саясий аба ырайы, саясий кырдаал башка. Региондордон газдын баасынын жогорулушуна нааразылык билдирүүдөн башталган акциялар толку болтуруп, саясий өңүткө өтүп, диктатор кетсин, шал кетсин, Назарбаевдин этегине намаз окуган Нур Отан партиясы, күн карама мажлис депутаттары кетсин деген талаптар кошулуп отуруп, ал саясий шамал чоң боронго айланып, Казакстандын бүтүндөй аймактарын толкутту. Аны баарыбыз көрүп турдук. Элдик толкуу алгач башталып, кан төгүлө элек кезде бийликтин эси ооп, дендароо болуп турган кырдаалда казактарга барып революция кандай кылуу керектигин үйрөтүп келет окшойбуз деп, алар 30 жыл ичинде араң бир инкылапты кылар кылмаксан болуп жатышса, кыргыздар бир нече инкылап жасап коюуга кудурети жеткен эр жүрөк калык деп, ары бери чойбой бат-баттан бийликти оодарып таштабайсыңарбы деп акыл үйрөткөн эксперттер соц тармактардын кыргыз сегментинде дагы болбой койгон жок. Бу деген менен кыргыздар же күздө же жазда инкылапчыл дүүлүкмөсү кармачу эле, казактар кышкы суукта, ушу казактын кычыраган аязында ар кайсы облустардан түрүлө келишип, казактын духу деле оңой эместигин көрсөтүштү. Кыш айындагы бул өжөрлүккө чын эле там бериш керек. Бул көрүнүш тек гана социалдык жарылуу эмес, көп кырлуу чечилбей келген проблемалардын жыйындысы экенин өз ийининде өз башы бар, өз акылы бар казактын тың чыкмалары соц тармактардагы баракчаларында билдирүү кылышты. Алардын бири Казакстандагы көрүнүктүү инсандардын бири саясатчы жана бизнесмен Маргулан Сейсенбай. Калк нааразычылыкка чыгып, газ баасын төмөндөтүүнү гана талап этип жаткан жери жок. Калк адилеттүүлүктү, эркиндикти талап кылып жатат. Калк бүткүл мамлекеттик аппараттын ишинин сапатын арттырууну талап кылып жатат. Мамлекеттик аппарат калкка кызмат өтөсүн деп жатат. Муну саясий реформаларсыз жүзөгө ашыруу мүмкүн эмес. Ал эми Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев болсо, өлкөдөгү тополоң башталгандан бери бир эмес, 2 рет кайрылуу жасады. Алгачкы жолку видео кайрылууда ал элге кайрылып, мыйзамсыз кадамдарга барбоого үндөп, бийлик кулабай турганын, каршылашпай өз ара тил табышып, диалогко баруу зарылдыгын айткан. Кийинчерээк кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетип атканын мындай бир аңдап, талкалоолор, күч органдары менен каршылашуулар, адам өлүмдөрү, жарадарлар боло баштаганда дагы бир рет кайрылуу жасап, өлкөдө өзгөчө кырдаал жарыялап, толкундоолорду уюштургандарды кутумчулар, далай согуштук даярдыктардан, машыгуулардан өткөн террорчулар деп атап, Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна жардам сурап кайрылганын жарыя кылды. Казакстанга шабуул жасаган күчтер шын мәнинде нагыз террористтик күчтер болуп табылады. Соған байланысты біз контртеррор операциясын жүргізіп, оларға террористтерге қарсы тойтарыс беруіміз керек. В связи с этим, полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. Казакстанда азык-түлүк, мунай, газ баасы кымбаттады делген талаптар алгачкы толкундоолордо негизги уран болгону менен нааразычылыктын түпкү өзөгүндө көп жылдардан берки бийликти мыкчып келген Нурсултан Назарбаевке жана аны жактаган кланга каршы кыжырданып турганы айкын билинди. Көзү тирүүсүндө Назарбаевдин айкели бир катар жерлерге орнотулду эле. Элдик кыжырдануунун айынан кээ бир аймактарда Нуракенин айкелин толкуган, кыжырданган топ кулатууга аракеттенген видеолор, кээ бир сүрөттөрдө жерде талкаланып жаткан Назарбаевдин айкелинин урандылары, калдыктары жатканы
соц тармактарда жайылып кетти. Bir 1980-жылдан бері Қазақстандың бийлигинде түшпөс хан, түшпөс президент болып келген. Кайра-кайра бийликте калуу мөөнөтүн күн карама парламентинин жардам менен улантып жүрүп отурган Назарбаевдин башында ушу күндөрү кара булут айланып, диктатор, авторитаризмдин ана башы, өзүнө жакпаган атаандашын куугунтуктаган, камаган, атүгүл өлтүргөн мыкачы, элди жакырчылыкка кептеген куучирен аталып жатканы менен кезинде а кишини эмне деп гана макташпады, эмне деп гана алкашпады дейсиң чиркен. Ел басында ерен толға тұрғанда, мен елімнің ертеңіне сенемін. Бәрімізді балапандай баптап қызғыштай қорып келе жатқан кемеңгер қайраткерсіз. Сіз бізге Алланың берген сыйысыз. Әрбір елді мекенді сіздің атыңызбен атауға болар еді. Себебі бәрінің бойына қан жүгіртіп, жан бітірген сізсіз. Арғы бергі заманда қазақтың басында мұндай бақ қонған жоқ. Мұндай дәуренді қазақ басынан кешкен жоқ. Боз кілемде бір ғана палуанмен алсақ, әлемдік саясаттың нағыз қасыбадыры сізсіз. Ұлан байтақ даласы бар, Астанадай қаласы бар, Нұр-Сұлтандай данасы бар. Қазақстан жасай берсін. Қазақстан жасасын, елбасы жасасын. Кайра-кайра эле шайлоолордо президент болуп шайланып, 30 жыл бою бийлик чылбырын кармап келген Нурсултан Назарбаев 2019-жылы 19 мартта 78 жаш курагында капыстан эле мамлекеттик теледидар аркылуу бийликтен кетерин жарыялады. Бийликти Касым-Жомарт Токаевке өткөрүп бергени менен ал ушу кезге чейин көлөкөдөгү аталык бойдон калып келгенин анын оппоненттери өзгөчө айтып сайрап келишти. Алар айтпаган чакта деле Такаев өз алдынча бийлик жүргүзө албастыгын, ал тек гана бир курчак президент экенин казак калкы өзү деле түшүнгөн. Буулган суу тосмону жарып өткөндөй Алматыдагы, Астанадагы, башка аймактардагы кылкылдаган эл 30 жыл бою шыбырап, ичке катып келген сөздөрүн болушунча ачык айтып алды окшойт. Токаев айткандай ошончо толкуган элдин баары чын эле террористпи, чын эле согуштук машгуллардан өткөн баш кесерлерби? Буга бирдеме деш кыйын. Бирок казак элеми Назарбаевдик режимге, Назарбаевдик Нур Отан партиясына мурункудай кыңк этпей айдаган жагына баса бермейин уланта береби? Муну дагы айтыш кыйын. Казакстандын оппозициялык саясатчыларынын бири көп жылдардан бери саясий башпаанек менен Францияда баш калкалап жүргөн Мухтар Аблязов Казакстанда болуп жаткан окуяларга тыкыр көз салып, чет өлкөлүк жана Орусиядагы бир катар медиа булактарга кырдаалга карата көз карашын айтып, байма-бай маек берип келет. Казакстандагы бандиттик режим менен эч качан сүйлөшүүлөр болбойт жана Назарбаев кай жака учуп барып баш калкалабасын, качпасын, аны биз таап жазалайбыз деген пикирин медиа тармактарынын биринде билдирген. Он никуда не ушел, и памятник — это просто символ, это первый шаг, чтобы действительно пал режим, а не просто упал памятник. До тех пор, пока не будет демонтажа всей политической системы Нурсултана Назарбаева, а именно распуск парламента, когда уйдут в отставку действующий нынешний президент, он является его номиналом, представитель, как в свое время в России разыгрывали Путин с Медведевым. Никаких переговоров с нашей стороны не может быть с этим коррумпированным бандитским режимом. Мы будем добиваться его полной отставки. Мы будем добиваться посадить в тюрьму Нурсултана Назарбаева. Куда бы он ни улетел, мы его найдем. Мы будем добиваться, чтобы все его ближайшее окружение, которое вместе с Назарбаевым грабило страну, тоже село в тюрьму, включая Токаева. И поэтому с ними никаких переговоров быть не может. Казакстандагы элдик толкууларда нааразылык билдирген жарандарды камабоо, куугунтуктабоо, аларга ок атпоо, күч колдонбоо, авторитардык бийликти тизгиндөө боюнча Америкада, Францияда, Европанын бир топ аймактарында Казакстандагы акыбалга боор толгогон адамдар митинг өткөрүштү.
өздөрүнүн мындай пикирин билдиришти. Аларды эч ким тыйган жок. Biz halkpen birgemiz. Chet elga kirsek de 3 kun bo'ldi. Ne uyqu yo'q, ne kulki yo'q. Shun kerak. Biz halkpen birgemiz. Бейбит шеруді қолдаймыз. Арандатушылыққа жол жоқ. Это только проблема Казахстана и народа Казахстана. И только мы вправе решать, кто нам нужен и кто будет нами управлять. Ни Россия, ни какая-либо третья страна. А бирок Орусияда, Москвада, Казакстандагы кырдаалга байланыштуу өз үнүн билдирип пикетке чыккандарды тыйышты. Тыймак турсун полициялар келип кармап машинелерге салып кетишти. Что вы делаете? Вы люди или кто? Да это не люди, это полиция. Что вы? Александра Дембовского задержали, судя по всему. За что непонятно. А вы кто? Слово сказать уже нельзя. Кыргызстанда элдин ишенимин алдык, добушун алдык, элдин үмүтү менен депутат болуп шайландык деген депутаттар Казакстандагы кырдаал боюнча ошол окуя курчуп турган алгачкы күндөрдө ак же көк деп айтуу үчүн негедир арыдан бери чогула калып пикирлерин билдиришкен жок. Атайла ошентиштиби же башка себептери барбы, же жаңы жылдан кийинки узак каникулда узак мөөнөткө майрандап жүрүшөбү, айтор кворум болбой бирин-бири кыйла акыйып күтүштү. Капсалаңдуу конфликттик курч кырдаалдарда эл астында чыга келчү Камчыбек Ташиев болсо, Казакстанда кырдаал курчуган күндөрү пневмониянын бир түрү менен ооруп калганы медиа булактарда кабарланды. Анан кайра эртеси парламентке чукул жыйынга келди эле, кворум болбогондон улам кайра кетти окшойт. Оору аткан жеринен туруп келип азаматтык кылды. Эр жүрөк экен, азамат экен дешип, аны күйөрмандары соц тармактарда адатынча жерге сууга тийгизбей болушунча макташты. Президенттин оозунан кандай сөз чыгат Казакстан боюнча деп атышты эле. Басма сөз катчысынын оозу менен Кыргызстан кошуна өлкөдө тынчтык болушун каалайт дегендей алпейим үн каттырды. Анан медиа айдыңда Садыр Жапаров казак президенти Токаев менен телефондо сүйлөштү, казак жергесине, элине тынчылык, бейпилдик каалады деген сыяктуу учкай маалыматтар пайда болду. Казакстанда кырдаал боюнча өз таландарын билдиришкен бир нече активисттик топтор, жарандар ак үйгө жумушка келаткан бир катар депутаттардын астын туруп суроо беришти эле. Арасынан эптеп жооптап утулган да болду. Бирок шайлоодо көп добуш алды делинген Эрулан Гокуловдун чогулгандарга берген жооптору мындай манерасы депутат катары өзүн алып жүрүсү активисттердин көбүн сал иренжитип койду көрүнөт. Elga açık çıktılar. Elga açık çıktılar. Elga açık çıktılar. Elga açık çıktılar. Позициям бар. А позициямды обязательно айтышым керек пе? Неге? Неге? Мен силерге дагы айтып атам. Ал менин позициям. Мен силерге жооп бербейм деген жокмун да, туурабы? Мен силерге жооп бербейм деп айтырмын. Я скажу, почему нужно публичный случай. Аскерлердин Казакстанга жөнөткөнгө макулдук бересиңерби, бербейсиңерби деген маселе каралган жок. Жок, ошону айтып атпайм мен. Маселе позицияң да или нет, маселе каралсын. Нет, каралсын. Мен ошол жерден өзүмдүн позициямды айтам. Мен позициямды айтам. Чыгам, айтам. Мындай болду, кимдей болду. Биздин үнү өздү. Да, короче, у них там сейчас... Он даже не спросил, что мы здесь стоим. Почему вы против? Ты безопасно. Позицияңды билдирип койчу деп суроо берген элге менин оюм позициям кыскасы момундай деп айтып коюу негизи мындай кыйын деле иш эмес. Аны айтып коюу мурда ар кайсы ашкананы, кафени, дүкөндү сүзүп эле кирип барып жарга такачуу Эруландын колунан жөн эле келмек. Сыягы чоң саясатта Эрулан ойлобогон, өзүнүн амбициясынан дагы тышкары өйдө, ылдый тарап менен кеңешип гана анан үнүн чыгарчу жагдайлар бар экенин түшүндү окшойт. Мамлекеттик короодогу чоңдор, бийликтин укуругундагы партиялар мындайда А же Б деп айтуудан сал карманып турган чакта Фейсбуктагы активдүү аткаминер, мурдагы журналист, былтыркы октябрь окуяларынан бери Садыр Жапаровдун буйругу менен Бишкек эркин экономикалык аймагынан башкы директор болуп дайындалган соц тармактарда Ванга деп каймана лакап аты бар Кудурет Тайчабаров Казакстандагы акыбал боюнча бийликтеги унчукпастарды бир аз чымчылап,
Facebook баракчасына Қазақстан боюнча жеке пикирин жарыялап, ага позиция шекер эмес деген хэштег койду. Анысы сыягы депутат Эрулан Көкөлөвдүн не сахар долбоорун какшыштап, эл астында өз позициясын айтпай, ак үйгө кирип кетип калганын кыйыр сындаган окшойт. Кудрет Тайчабаров, Бишкек эркин экономикалык аймагынын башкы директору. Урматтуу казак бауырлар, кыргыз эли сиздер менен. Акылы жеткен адамдар Баткендеги кол салуунун артында, Казакстандагы башаламандыктын артында ким турарын сезип эле турат. Атайын жалдыратып туруп анан жардам көрсөтмүш болуп, кайра таасирин күчөткүсү келген бир шүмшүк турат. Баткенге кол салганда эң биринчи болуп Эммануэлге ким дуктан бери ушул ишке барып атканын жаза коюп, персона нон гратага айланган. Кийин иш сапар менен ал өлкөгө учуп барып, кайра аэропорттон кайтарышкан. Бул шүмшүк кетмейинче аларда бизде регионубузда өнүгүү, эркиндик болчуда эмес. Азыр деле ОДКМнын алкагында аскерлерин жиберип жатканы ошол өлкөлөрдүн жетекчилери ар кандай буттоосуулар, эмбаргодан, Казакстанда болуп жаткандай окуялардан коркуп эле жиберип жатса керек. Менимче карапайым белорустар, армяндар, орустар же кыргыздар казак элине жамандык каалабайт. ОДКМнын аракети бул 4-5 Назарбаевке окшогон саясатчынын эле аракети. Бул жолку да аты өлтүрүп таратса да тамчы тамы отуруп ташты тешет дейт. Эмкиде кокустан эмес, ойлонуп туруп көрүлгөн кадамдардан улам бул бийлиңерди да кетиресиңер деп ойлойм. Анткени күч менен кызды да, элди да эч ким сүйдүрө алган эмес. Назарбаев менен Токаевдин мезгили бүттү. Силер бүгүн битваны уттурганыңыздар менен согушту уттурган жоксуздар. Бийликтин бүгүнкүдөй өз элин башка бирөөгө аттырган аракети бул утулуш. Эң башкысы казак ойгонду, ошол чоң жеңиш. Ар бир жоготуу, чоң жоготуу, кыргыз эли казак бауырдастар менен мокобоңуздар, чөкпөңүздөр. Бүгүн бир кадам артка чегинүү эртеңки 2 кадам алдыга умтулук алып барат. Ачууга алдырып жөн жерден кырчында жаштарды кырып ийбеңиздер. Тишине чейин куралданган шүмшүктүн иттери адамдык касиетке ээ эмес. Ит атканда алдынан чыкканын атып кете бериши мүмкүн. Андыктан акыл калчап иш кылыңыздар. #позиция шекер эмес. Ошол күнү ак үйгө кирип бараткандардын арасында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы бар экен. Жаалаган топтун арасындагы активисттердин бири жогорку атка минерге ортоңку сөмөйүн көрсөтө коюптур. Ал жигит ошол эле күнү табылып, мамлекеттик маанилүү жетекчиге акарат кылган күнөөсүнө майда бейбаштык кылган үчүн делинип, сотко чейинки иш ачылып, жазаланганын кээ бир медиа сайттар жазып чыгышты. Абсолютно четкое условие, требование, что ни в коем случае они не будут соприкасаться с гражданским населением нашего братского народа. Не надо Ни в коем случае. Это будет прецедент, потому что не надо. Мы пережили Ожские события, мы сами справились. Против простого народа. События пережили, мы сами справились. Кыргыз парламенти, кыргыз бийлиги Казакстан боюнча позициясын тактай албай, арасынан анча-мынчалары Казакстанда бейпилдик болушун каалайбыз деген мындай күңк-мыңк жооптор менен кутулуп аткан чакта, Токмо Кан тараптан аскердик техникалар Бишкекти көздөй жүрүп баратканын кол телефонго тартып алган видео тасмалар интернетте пайда болду. Аны көргөн кээ бир интернет колдонуучулар Кыргызстан мындай расмий жооп бере электе эле Кремль жактан бул маселе эбак чечилип коюлган окшойт деген күмөнсүү, шектенүү коштогон комментарийлер жазыла баштады. Опаля, война началась. Айтмакчы, Казакстанда кырдаалга байланыштуу Өзбекстан, Түркия, Кытай мындай маал катпай, ачык тагдана жана дипломатиялык позициясын билдиришкен.
Кытай Казакстандын бийлиги митингтерге тийиштүү түрдө чара көрөт деп эсептейт. Бул тууралуу Кытайдын Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү брифинг учурунда билдирди. Ал Казакстандагы окуялар казак элинин ички иши экенин белгиледи. Кытай Казакстандагы абал жакын арада турукташып, коомдук тартип бир нукка түшөрүн күтөт, деди Ван Венбин. Өзбекстандын Тышкы иштер министрлиги Казакстандагы кырдаалга байланыштуу 5 декабрда билдирүү жасады. Анда коңшу өлкөдөгү болуп жаткан окуяларга тынчсызданып жатабыз деп айтылат. Казакстандын акылман эли стабилдүүлүктүн ыдырап кетүүсүнө, зордук зомбулукка, адам өлүмдөрүнө жол бербейт деп ишенебиз. Биримдикти, тынчтыкты сактап, туш болгон көйгөйлөрдү өз алдынча чечип алууга эрки чечкиндүүлүгү жетет деген бекем ойдобуз. Бордош өлкөдөгү ар бир кырдаалды карап, байкап турабыз делинет билдирүүдө. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен 6 январда телефон аркылуу сүйлөшүп, чыңалган кырдаал басылып, бейпилдик өз ордуна келерине үмүттөнгөнүн, Казакстандагы кырдаалга Түркия баам салып турганын айткан. Сүйлөшүүдө Эрдоган жаңы өкмөт курамынын эртерээк төптөлүп, толкуган кырдаал тез арада тынчтануусуна ниеттенгенин билдирген, деп жазат Анадолу агенттиги. Борбор Азияда чуу чыкса эле Орусиянын мамлекеттик думасындагы айрым мындай чаарбаштар деп коелучу, шовинисттер, улутчул депутаттар өдүк-сөдүк сүйлөп, Орто Азиядагы ал майда өлкөлөр бизге кошулбай кайда барат дегенсиген баягы эле айта жүргөн обондорун бул жолу дагы созууга үлгүрүштү. Владимир Вольфович, а Казахстан может развалиться? И если да, то как? Развалиться можно лишь только по двум частям. Юг – это казахи, север – это возврат в Россию. Вот. Как и Украина. Западная – это западная, Львов – столица, а Новороссия, восточная – это Россия. Там та же языковая политика. Также навязывают казахские все чиновники, все это переводят на латиницу. То есть идет, так сказать, процесс, который выдавливает русских. Когда я жил, русских было большинство. Сейчас их там 3 миллиона всего лишь. Поэтому говорить о том, что какая-то русификация может случиться, имеет смысл или нет при таком количестве людей? В Казахстане русских после Украины на втором месте. Больше всего их на Украине, а на втором месте в Казахстане. Рядом Узбекистан уже 1 миллион. Киргизия там 500 тысяч уже осталось. В Туркмении еще меньше, наверное, 150 тысяч. То есть большинство казахов с удовольствием бы сохраняли казахский язык. Они с детства знали казахский язык. Это вот национализация навязанная. Посмотрите сейчас вот события в Казахстане. Казахи же говорят по-русски. Да. О, давай, молодцы, давай. И матерятся по-русски. По-казахски там нет этих слов, понимаете, язык не развивался. Султан Хамзаев, Россия Федерациясынын мамлекеттик думасындагы коопсуздук жана коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин мүчөсү. Казакстанды Орусияга бириктирүү багытында референдум өткөрүүгө убакыт келип жетти. Борбордук Азия негизи Орус жергеси. Казакстандын түпкү ээси Орусия. Муну мен саясатчы катары эмес, жаран катары айтып жатам. Казак бийликтери нааразычылык билдирген топтордун талабына көнүп, газдын баасын түшүрдү. Өкмөтүн отставкага кетирди. Ошого карабай баары вандализм, бандитчилик менен бүттү. Натыйжада бийликке нааразылардын максаты газдын баасын түшүрүү эмес, мамлекеттик төңкөрүш кылуу тура. Муну менен батыш максатына жетти. Кыргыз коомчулугу болсо, бүт баарына өзүм жооп берем. Бүт жоопкерчиликти өзүм алам. Бүт бийлик бутактарынын эң чокусунда мындай өзү тургудай кылып конституцияны өзгөртүрүп алган Садыр Жапаровдун оозун карап, ошо кишинин оозунан эмне үн чыгат деген таризде күтүп жатты. Бир маалда соц тармактарда анын борбордогу ЦУМ дүкөнүндө карапайым эл менен аралашып, саламдашып, сүрөткө түшүп жүргөн сүрөттөрү чыга баштады. Ал сүрөттөрдөн улам карапайым эл барган жерге жөнөкөй болуп, президентибиз да барыптыр деген алкоо мактоолор менен катар Казакстанда кырдаал тигинтип атса, казак жергесинде кыргыз мигранттары дагы бар. Аны ойлобой дүкөн кыдырып, жай баракат жүргөнү эмнеси деген сыяктуу сындар кошо айтылып кетти. Акыры президент адатындагыдай Facebook баракчасынан үн катты. Үн катуусунун өзөгүндө келишим боюнча Казакстанга аскерлерди жибериш керек. Алар согушпайт. Маанилүү объекттерди гана коргойт. Чочубагыла деген ушундай маанидеги мындай сорууду камтылган билдирүү жасады. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун Facebook'тагы өздүк баракчасындагы 6 январдагы кайрылуусунан. Урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу депутаттар,
Боордош коңшу Казакстанда болуп жаткан жагдай боюнча ар ким ар кандай ой пикир айтып, 20-30дай популист жаран жеке кызыкчылыктар үчүн ушундай трагедиядан өздөрүнө пиар жасап калайын деген максаттарды көздөп, Ак үйдүн алдына чыга калышты. Мени сиздерден суранарым, мындай трагедиядан арзан пиар кылгандан алыс болуңуздар. Силер эле мекенчил, акылдуу болуп, биз болсо көчөдө жүргөн адамдар эмеспиз. Биз дагы жети өлчөп бир кесип жатабыз. Биз армиябызды митингге чыгып жатышкан казак бир туугандарды аткыла деп жиберип жаткан жокпуз. Өз элин атпаган аскерлерибиз казак бир туугандарыбызды дагы атпасына терең ишенебиз. Тескерисинче, туруктуулукту орнотконго жардам бергиле деп жөнөтүп жатабыз. Кандай жардам? Азыр ушул тапта Казакстанда көптөгөн мамлекеттик стратегиялык мекемелерди кайтаруу күчтөрү жетишпей турган мезгил экен. Бизден жардам сурады. Биз жардам беришибиз керек. Анткени Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун туруктуу мүчөсүбүз. Келишимге мурда эле кол коюлуп, жогорку кеңештен ратификациядан өткөн экен. Кайсы жерге барышат, кандай мекемени кайтарат жана башка маселелердин баарын такташып алып, анан жардам берели дедик. Айрым депутаттар дагы популисттердин айынан каршы пикирлерин айта башташты. Урматтуу депутаттар, каршы болбогула деп суранып кетет элем. Камсанабагыла, азыр Казакстанда абал турукташып калды. Ошентсе дагы колубуздан келген жардамыбызды берип коелу. Коңшуларыбызда тынчтык болсо, бизде дагы тынчтык болот. Казакстанга аскерлерди жибербөө боюнча көз карашын билдирүү үчүн Ак үй астына чогулган аз ганактай топту карып, жөөлөп өтүү үчүн президенттин билдирүүсүндө атайын абзац, атайын орун берилгени кызык. Ал кишилерди мамлекет башчысы трагедиядан өздөрүнө пиар жасагысы келген 20-30дай популист деп атаганы айрым активисттердин да безине тийдиби? Мынакей деп алар дагы соц тармактары аркылуу Казакстанда акыбал тигинтип атса, өзүңүз сумга барып алып, сүрөткө түшкөнүңүз пиарбы, пиар эмеспи деп жооп кайтарууга үлгүрүштү. Эч бир токтоо ажоодой болуп сүйлөгөндү үйрөнө албадыңар. Пиар, сиар деген сөздү аралаштырбай эле сүйлөсө болбойбу? Эл өзү аныктап алат ким пиар кылып жатат, ким чын ниети менен айтып атат. Эгер акылы пас адам болсо, силер да пастыкка барбай, өлкөнүн жетекчиси катары субординацияны кармап оюңардайсыңар туура болмок. Ууру Путиндин приказын ляппай деп аткардыңар. Камкор Токаев чегараны жабат деп коркуп, кыргыз жоокерлерин казак элине каршы жөнөттүңөр. Эми чегаралар ачылабы? Бардык маселени эл менен, сиздер менен акылдашып чечебиз деп 5-октябрда элге убада бердиңиз эле го, аянтта. Ал сөздөр азыр кайда? Азыр айтайын дегеним жумурткадан кыр үздүү эмес. Болгон ошондой суроо менде эле жаралып жатабы деген маселени жазганда туура көрдүм. Негедир Садыр Нуркожоевичтин кайрылуусу өзүм билем ороюраак кагып силккендей сезилет мага. Өзгөчө бул сүйлөмү. Силер эле мекенчил, акылдуу болуп, биз болсо көчөдө жүргөн адамдар эмеспиз дегени. Менимче, урматтуу биздин президентибизге көчөдө жүрөт деп эч ким доомат кыла албайт. Анткени билебиз, анда иш өтө көп. 24 саат өлкө тагдырын жана жарандардын турмушун, укуктарын жана башка нерселерин жакшыртуу максатында иштеп жүрөт. Бирок митингге чыккан карапайым жаранбы, генералдык курска кайчылаш пикири бар активдүү жаранбы, өзгөчө позициясы бар депутатпы, кыскасы ким болбосун президентибиз баарына тегиз тең болсо деген элдин аруу тилеги бар. Анткени ал сиз жетектеген өлкөнүн жараны да, өгөй бөлөк бөтөн жаран эмес. Тоготер жагы, силер акылдуу болбогулачы дегенге окшошуп калат экен. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мындай болбойт го? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз СИЗОдон ден соолугуңузга, өмүрүңүзгө коркунуч болгон окуяда биз популист болуп, ушинтип кыйкырып чыкканбыз ГКМБ анан жогорку кеңештин алдында. Тез арада көңүл бургула, баргыла, текшергиле абалын деп. Биз ошондойбуз. Кыргызстан демократиялык эркин өлкө деп өзүбүздүн жарандык укугубузду колдонуп, пикирибизди, позициябызды бийликке билдирип, бизди жаран катары биздин бийлик угуп калаар деп ишене беребиз. Ошол стратегиялык деген кампаны кайтарып отурган жерге топурап келишсе, атууга туура келет го дейм. Баргандан кийин орусу аттыбы, армян аттыбы, беларусу аттыбы, кыргыз аттыбы же казак өзү аттыбы, бардыгынын төгүлгөн канга тиешеси бирдей болуп калат. Эки элдин ортосундагы кенен сарыдан бери келе жаткан жаракага дагы жарака кошулат. Садыр Жапаров, бул посттон ким каршы болуп жатканды билип алыңыз. 20-30 популист эмес, бүтүндөй эл каршы болуп атат. Сиз жана сизди уккан кул мүнөздөр жөнөткүсү келип жаткандыр. Казак туугандар жазып жатат бизге аскер эмес медиктерди жибергиле деп. Биздин башыбыздан өткөн төңкөрүштө бизге да казак аскер келип жардам берсе, сиз бүгүн түрмөдө ошол бойдон отурмаксыз.
Asker киргизип аткандан кийин ал ок чыгарабы же чыгарбайбы, ал баары бир аскерий жардам болуп эсептелинет. Эми элестетип көрүңүз. Казактар өз өлкөсүндө бөлөк өлкөлөрдүн куралдуу күчтөрүнүн жүргөнүн көргөндө кандай акыбалда болорун. Казакстанды бөлөк мамлекеттин аскерлери басып алгандай сезимде калышат. Сыртка чыгарышпаса дагы иштеринен өзлөрүн кемтик сезишип, ачуулары келип бөлөк элдин жокерлерине карата жаман ойлору пайда болот. Анан ал ачууларын Казакстандагы мигрант кыргыздардан чыгарулары мүмкүн. Ошентип эки элдин ортосундагы мамилелер ого бетер бузулуусу мүмкүн. Ошол жагын жакшылап ойлонуп аскерди жибербөө керек. Ал эми ага каршы 20-30 популист адам эмес, кыргыздын көп эле адамы каршы сүйлөшө келсең. Селфи кылып жүрүү эми бошодуңузбу? Сизге пиардан башка кандайдыр бир баалуулуктар керекпи же жокпу? Тек гана пиар болсо болдубу? Өлкө боюнча, балким дүйнө жүзү боюнча сизче эле эч ким пиарга жакын эмес. Пиардын арты менен президент дагы болдуңуз. Анан эле башканы пиарчы атаганыңыз абдан уят. Бир дагы ишти алгылыктуу кыла алган жоксуз. Жок дегенде ушул жолу эл менен болуңуз. Ызылдаган постторду токтоткулачы, бай болгурлар. Кыргызстан эл аралык келишимдерди аткарышы керек. Бийликчилерден сурабайт, диванный эксперттер. Важный стратегиялык объекттерди эле кайтарып келишет дешти го. Даже ал жөнүндө бүттүүнө сымыйлер айтып атат. Азаматсыз Садыр Нуркожоевич, сиз данышман, акылдуу, мыйзамды сыйлаган, адамгерчиликтүү инсансыз. Албетте жардам колун сунушубуз керек. Бизге коркок, мыйзамды сыйлабаган эл өкүлдөрүнүн кереги жок. Ошондо каршы болгон элдин баары пиарщик. Силер эки Жапаров эле акылдуу болуп каласыңарбы? Тобокелдикке барбаш керек, кичине башты иштетип. Бул жерде 100% эл аскер жөнөткөнгө каршы. Кыргыз Республикасы Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү катары аскер жибербей коюуга укугу жок. Президент келишимдин негизинде туура чечим кылды. Кыргыз эли Швейцария мамлекетиндей ортодо тура албайт. Жамааттык коопсуздук келишим уюму мүчөлөрүнүн келишиминдеги мамлекеттердин чечимине каршы бара албайт. Бөйрөктөн шыйрак чыгарбайлы. Андан көрө элдик штаб уюштуруп, күн жардам чогултады. Мамлекет өз жолу менен жардамын берет. Биздин ажообуз өзү лично жазып жатат. Көп акылдуу болбой, ажоо менен макул болгула. Силер көбүңөр түшүнбөйт экенсиңер. Президент айттыбы, значит ошондой болуш керек. Официалдуу билдирүү таратууну билген адамды отургузса жакшы болот. Социалдык тармактагы баракчаларына. Президентти блогер деле сүйлөтөт, ким жазса дагы. Садыр Жапаров өзүнүн баласын жөнөтсүн. Акылбек Жапаров өзүнүн баласын жөнөтсүн. Эмнеге жөнөкөй жигиттерибизди казак бийлигин сакташ үчүн казак элине каршы жөнөтүшүбүз керек? Мен каршымын. Путин эки сүйлөп койду. Башында Казакстандын ички иши деп аткан. Эми ОДКБ алкагында киргизип жатканы туура эмес деп эсептейм. Демек, бул экөө да популисттер окшойт. Садыр Жапаров, биз сиз үчүн эркиндикти, адилеттүүлүктү талап кылып аянтта жүргөндө ким элек? Ошондо эмне үчүн популисттер үйүңөрдө тынч отургула деген жоксуз? Президент Садыр Жапаров Казакстанга кыргыз аскерлерин жибербөө боюнча пикирин айткандардын баарын өздөрүн арзан пиар кылгысы келген пиарчыларга теңеди. Урматтуу президент, алар жарандык позициясын билдирип жатышат. Антүгө баарыбыздын укугубуз бар. ГУМдан көз айнек сатып алуу, 1000 евролук кийим кийип алып лыжа тебүү, ошону арзан пиар деп айтса жарашат. Бизди популист дегендердин ой жүгүртүү деңгээли түшүнүктүү. Эгер биз, популисттер, электр энергиясына, жылуулукка баа көтөрүлбөсүн деп каршылык билдирип чыксак, же энергия сектор, темир жол тармактары сатылбасын деп чыксак, дароо террористтерге айланат экенбиз да, бизди эскертүүсүз атып киришет экен. Бирок бир нерсени түшүнбөйм да. Бизди эмне иттерди арсылдатып агатып, коркутуп, сес көрсөтүп, куугудай мал деп ойлоп жатышабы? Же чын эле малбызбы? Кандай ойлойсуңар эл журт? Кыз кезинде баары жакшы, жаман катын кайдан чыгат дегендей, оппозиция кезинде баары эле туурадай. Анан бийликке жеткенде эле тетирленип калган кыргыз саясатындагы мындай сырдуу феномендин жандырмагын азырынча эч ким таба элек. Казакстан боюнча Орусиянын кабак кашы менен чатагы жок биздин карапайым жөнөкөй эл оюндагы айтам дегенин, дем дегенин айтып деп жатат. Муну да түшүнүү керек. Кыргызстандын бийлигине ким келбесин, экономикалык саясий сыйыртмагын дароо иле коюп, кыңк этсе муунтуга даяр турган Путиндик бийликтен коркуп турабыз, тайсалдап турабыз деп бизде кайсы парламент, кайсы президент ачык айта алмак эле.
Казакстандагы окуялардын түпкү себептерин, анын өзөгүндөгү былыктарды көптөгөн саясий окуяларды, саясий макалаларды жазып жүргөн, айтып жүргөн публицисттерибиздин бири Бермет Букашева өзүнүн Facebook баракчасына таамай жазыптыр. Тыңдап көргүлө. Байкасам тынчтыкты, бейпилдикти, стабилдүүлүктү сүйүүчүлөр арабызда көп экен. Алар башаламандыктын, тополоңдун бизге кереги жок дегенде акыл айтышат. Тем эле биз тынчтыкты, бейпилдикти каалабай аткансып, анан калса капталдагы кошунабыз казактардагы будуңчанга биз эмне сүйүнүп чаала болот деп кол чаап атыптырбызбы? Баарыбыз эле кошуналарда тынчтык, бейпилдик өкүм сүрүүсүн каалайбыз. Алло, ой, урматтууларым, бийликти тынч жол менен алмаштыруу маселесинде элде бир гана мүмкүнчүлүк бар эле. Ал шайлоо жолу менен алмаштыруу. 30 жыл ичинде казактардын колунан ошол жападан жалгыз мүмкүнчүлүктү 100 000 рет колдон жулуп алышып, шайлоолорду бурмалап келишти го. Бийликтикинен башкачараак, бөлөгүрөөк көз караштарын айталы десте. Анда эркин ой жүгүрткөндөрдүн оозун бууп, эркиндикти болушунча муунтуп келишпедиби? Саясий талаада жеке оюн эркин айтмакчы болгон легалдуу оппозицияны болсо, үнүн өчүрүп, тындым кылып, элестүү айтканда өлтүрүп, көмүп, жанадасын эбак окуп салышкан. Анан эл эмне кылсын? Элди канча куулуп башкарса деле ага тойбой көздөрүн май басып, 30 жыл бою мамлекетти, калкты талаптоноп, марадерчылык кылып келсе, анын баары силер үчүн эчтеке эмес. Мамлекеттик казынаны жеке капчыгынан бетер каалагандай колдонушса, өлкөнүн кен байлыктарын, жер ресурстарын өздөрүнүн короосундагы огороддо эккен капустадай эле каалагандай казып сатып, чартаңбай тебишсе, бул силерге эчтеке эмес экен. Кайра ал бийликти алкап, улуу даражалуу көсөм элбасыга даңк жана дүңк деп алкаганды гана билесиңер. Туура эмес кылып атасыңар деп калыс кеп айткан оппоненттерин өлтүрүп атса, бул да силер үчүн эчтеке эмес. Швейцарияда виллаларга ээ болуп, дүйнө жүзү боюнча эң кымбат особняктарды курушса, сырттагы офшордук эсептерге элден урдаган миллиарддарды кымтыса, силер үчүн мунун баары эчтеке эмес. Эң эле негизгиси эптеп тынчтык, бейпилдик болсо болгону дегиңер бар го, Элди жетер жерге жеткирип, кургуйга кулатып, жанын кашайтып, анан ал шордулар дүкөн-сүкөндөрдүн айнигин талкалап, марадерчылыкка барып жатса дароо эле ошол элге сөмөйгөзүп, акмактар, келесоолор, марадерлор деп жабыла түкүрөсүңөр. 30 жыл бою ошол элди ким тарбиялады? Ким аларга үлгү болду? Жашоосу туңгуюктун түпкүрүнө түшүп, жандары карайлап, акыры марадерчылыкка түрткөн акыбалга жетүүсүнө ким себеп болду? 2005 жылы 24 марттын кечи эсиме түшөт. Бета стористи эл талкалап кирип тонуп атат. Жогорку кеңештеги шашылыш чогулуштан чыгып, супермаркеттин жанынан өтүп баратам. Колуна илингендин баарын уурдап тонуп бараткан кишилерди карап аң-таң болом. Аларды койсоңорчу, уят эмеспи деп тыйганга, акыл айтканга аракеттенем. Бир жигит бөбөк салчу колясканы сүйрөп баратып, менин тыюма жооп кылып, "Эже, муну балам алып баратам. Коляскасы жок болсо кантейин" деп жалоору деле мейлі анда деп оозум жап болду. Анысыңары өзүнүн тойбос үйрү, кланы менен өлкөсүн тоногон, элдин жонунан кайыштылып жакырланткан Назарбаев кечеги болгон марадерчылыктардын баарына жооп берсин. Канча жолу баарын ичке жутуп чыдаган эл ара чолодо пикет өткөрүп келген болсо, акыры барып буулуккан суу тосмону жарып өткөндөй жарылды. Ал жарылуунун башкы шыктандыруучусу, дем берүүчүсү, уюштуруучусу так ошол элбасы, билгенге, түшүнгөнгө. Кайран Нурсултан Назарбаев: келеринде дүнүйө жаркырап тийген күндөйсүң, кетеринде дүнүйө капкараңгы түндөйсүң дегендей, келгели келип турганда Нур акеники туура, Нур акеники сонун болуп, ошо дайыма туурасы деген ийилүүлөрдүн айынан 30 жыл бою бийлигин узартып жүрүп отурду. Аны убагында көздүнө айткан, бетине айткан киши эч бир жумушка алынбайт, куугунтукталат. Атүгүл ашыкча кетсе жок кылганга чейин барган режимди бекеринен авторитардык режим деп аташпайт чыгар. Тагдырдын тамашасы ушулбу? Назарбаев өзү деле илгери 1998 жылы элге кайрылуусунда бийликте көпкө отуруу жакшылыкка алып барбастыгын, авторитаризмдин жолу туңгуюк экенин өзү деле жарыла айткан экен. Кийин бийлик ширин көрүнүп анысын унутуп калган сыяктуу. Жетекчи деген ондогон жылдар бою бир эле кызматты элеп олтура бербеши керек. Анткени ал мурункудай ыкчам иштей албай калат. Чокудан түшпөй эле кол жеткес, анын ордуна эч ким алмаштыргысы ыйыктан бетер. Иштемиш эткен тур көрсөтүп олтура берүүнүн аягы жакшы болбойт. Ошондой маселени убакыт менен бычып, көпкө олтура берүүнү убакыт тыйыш керек. Анан албетте ачык айкындуулук зарыл. Менин терең ишенимимде, Казакстандагы кандай гана авторитаризм болбосун, анын жолу туңгуюк.
Нурсултан Назарбаевдин 1998 жылы 19 сентябрдагы элге кайрылуусунан. Казакстанда эл толкуп, анын баарын көрүп жүрөгү аптыккан учурдагы казак бийлиги тагырага кол куурчак президенти Касым-Жомарт Токаевдин жамааттык келишим уюмунун аскерлерин өлкөгө Казакстанга киргизүүнү суранганын, өлкө ичинде казактардын эркиндигин орус бийлигине байлап берүү, тебелетүү деп баш чайкап атышкан болсо, мисалы Кыргызстанда болсо, илгери Тажикстан менен кырчылдашканда Баткенде карапайым эл окко учуп айла кетип турганда жардамга келбеген жамааттык коопсуздук келишим уюмунун атасынын оозун урайын дешип ашата сөккөндөр бар. Казакстан деле илгери дала жолу кыргыздар мукурап турганда чегарасын жаап кууратканын эстегендер да болуп жатат биз тараптан. Бирок ошого карабастан казак кыргызга бир боор эле. Кошуналарга аскер жиберип түбөлүк наалатка калбайлы. Арттан бычак урду деген сөзгө калбайлы деп сөздүн наркына, баасына, салмагына басым жасаган кишилер көп эл ичинде. Парламенттин ичиндеги депутаттар арасында дагы. Бүгүн жогорку кеңеште кворум болуп, Казакстанга аскерлерди жиберебизби жокпу деген ушунда тоготер маселе кабыргасынан коюлду. Бир гана сөз. Кыргыз бийлиги жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө болгон соң ага каяша кылып өз каалагандай кадам таштап кете албастыгын, өйдөкү державаларды карап күлүп, аскерлерди жибербеш керек болчу деп какшап аткан элин карап аргасыз өйдөкү өлөктөрдүн шарттарын аткарбай кое албай турган маанайын билгизди бүгүнкү жыйында бийлик. Ал эми парламенттеги көпчүлүк депутаттарга келсек, резиденция тараптагы урматтуулар жылмайса, ошолордун кыйыр батасы менен элекүлүү болгон депутаттар ыр-саят болуп, демилгени колдоп бербегенде кайда бармак эле? Булкунган, жулкунган сөздөр бүгүн кичине айтылгансы да, бирок негизги маселе Садыр Жапаровдун аскерлерди жибериш керек деген билдирүүсүнөн кийин эле Кыргызстандын Казакстан боюнча позициясы бак эле чечилип калган сыяктуу. Решать будете вы. Азыр бир депутаты сурады, ким жоопкерчиликти алат эгерде бир кыргыз жокер бирдеке болуп кетсе. Мен дароо айтам, депутаттар алат. Мен адамдын каны үчүн жооп бергенге даяр эмесмин. Туура түшүнүңүздөр. Биз ошон үчүн келдик сиздерге. Разрешение алган үчүн. Врач, эгерде хирург операцияга кирип баратса, ал дагы жоопкерчилигин мойнуна алып кирип баратат да. Ал такыр оорубайт, эчтеке жугузбайт деп биз ага гарантия бере албайбыз да. Военный дегендер дагы ошондой. Мына кыргыз өкмөтү мойнуна алды. Кыргыз өлкөнүн жетекчиси мойнуна алды жоопкерчиликти. Туура бул договор о коллективной безопасности дейт. Биз ошол эки договорго кол коюп бергенбиз. Мына азыр мага маалымат келди. Ак жол менен уже ак тилекти жабышты. Грузы тоже. Адам полностью на 100% жабышты. Эртең барып туруп Айдарбек жооп берсин элге. Эмне үчүн бизге ун келбей калганда. Эртең ундун баасы бир кабын 10 миңге чыйып кеткенде, 1 литр бензин 100 сомго чыйып кеткенде, бул жерде мамлекетте ойлошубуз керек да. Биз эмне көчөдө жүргөн эле бир адамдар эмеспиз да. Бул жерге келип алып силердин алдыңардан суранып, жалынып, жалбарып эле өзүбүз үчүн чечип аткан жокпуз. Силер үчүн чечип атабыз. Мамлекетибиз үчүн чечип атабыз. Коомубуз үчүн чечкенге аракет кылып атабыз. Силер, урматтуу депутаттар, коомдун жаңы шайланып келген депутаттары катары жоопкерчилик алганга тоже алыш керек жоопкерчиликти. Эртең Нуржигит Кадырбеков жооп бербейт да. Ал отурат ошо бир креслосунда. Мен адамдардын канынан корком деп коюп. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Нуркожоев чечимди кабыл алды. Тигил башка мамлекеттердин башчылары менен чогуу түнкү саат 2-де чечим кабыл алынды. Так, анан кийин эгерде добуш бере албасаң, башка болсо, пиарланбай, канды башканы оозуңа алып сүйлөнбөстөн, жакшынакай кылып туруп, унчукпай олтуруп бергиле. Туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин унду желкесине ким? Кадырбек ташып келип береби? Ким ташып келип берет? Элибизди ким багат? Элибиздин, коомубуздун ичини, тынччылыгын ким сактайт? Ошондуктан, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сизди мен иним катары как сыйлаймын, бирок оозуңузга баягы жаман сөздөрдү албастан чечим кабыл алып берүүгө, тезирээк кабыл алып берүүгө, урматтуу суранабыз. Казакстан биз үчүн мындан да кыйын учурларда чек араларын жапкан, эми өткөнгө кайрылбайлы дедим эле. Кыйналып турганда
Бизге ошондо ун керек болчу, азыр ун керек эмес, Кудайга шүгүр. Бизде аманчылык, тынчылык, эки колубуз, эки бутубуз бар, өзүбүздү өзүбүз багалабыз. Ошондо деле чек араны жапкан, биз жашап кеткенбиз. Кеп анда эмес. Экинчиден, эгерде биз жоокерлерди жөнөтсөк, Казакстан ошол чек араларын ачат деген кепилдик барбы? Бул экинчи суроо. Үчүнчүдөн, башында абдан жок сөз айттыңыз, этика маселеси депчи. Биз ал өлкөлөрдүн ички ишине кийлигишпейбиз, комментарий бере албайбыз. Анткени кимдин кандай позициясы бар, ой пикири бар, аны айта албайбыз депчи. Ошол эле мезгилде биз пикир айтсак айтып атабыз, пиар, анан кийин саясий очко депчи. Жан дүйнөбүзгө, жүрөгүбүзгө кирип чыкпагандан кийин мындай чечимге келиш деле балким бир аз туура эмес. Мен сизди абдан сыйлайм, урматтайм. Өзүңүздүн милдетиңизди аткарып атасыз. Бул туура нерсе, бирок биз дагы пикирлерди айталы. Сиз биринчи жолу депутат болуп келатасыз. Я как один из опытных депутатов, то есть политиков, знаю, кто о чем говорит. В отличие от вас. Жаматтык коопсуздук келишим уюму болмоктон машаяк бол. Анын чылбырын кармап турган Путин дөө болмоктон бөө бол. Аскерлерибизди жибербейбиз деп каяша кылуу үчүн өтө чоң дух керек. Казакстандагы элдин толкусу бул Назарбаевдик режимге болгон элдин нааразычылыгы. Аны террористтер уюштуруп атат деген жөн эле бир шылтоо. Эмилбек Каптагаев, коомдук ишмер. ОДКБга мүчөбүз, милдеттерибиз бар деп кайра айтып жаткандар эмне үчүн? Бириккен Улуттар уюму деген уюм бар, ага дагы мүчөбүз, милдеттерибиз бар. ОБСЕ деген дагы уюм бар, ага да мүчөбүз, милдеттерибиз бар деп кошуп коюшпайт дейм да. Казакстандагы азыркы болуп жаткан кызыл кыргын ошол Бириккен Улуттар уюму менен ОБСЕнин алдындагы милдеттерге караманча каршы келип жатпайбы? А эми биздин негизги милдет бул өзүбүздүн конституция менен мыйзамдарды так сактоо, чечимдерди аттап-буттап мыйзам бузуу менен кабыл албоо. Милдет ушул. Ушул эрежеге так орно болсо, ушул милдет так аткарылбаса, анда өлкөдө өнүгүү жок. Башкысы биз Москванын же дагы башкалардын жетегинде жүргөн милдеттүү эмеспиз. Биз Эгемендүү Кыргыз Республикасы деп аталабыз. Миржан Балыбаев, НТС телекомпаниясынын жетекчиси. Борбор Азиядагы эң бай өлкөлөрдүн биринин атайын кызматтары контр чалгындоо кызматы ушу кантип эле мурдунун астында куралчан бандиттик топтордун пайда болуп, алардын күчтөнүп, ээлигип кеткенге чейин байкабай жүрө беришти экен. Сааты келип тигилер көтөрүлүп чыкканда, полициялык спецназ менен эле маселени чечип койбой, армиялык күчтөрдү, абадан коргонуу десанттык күчтөрдү күрөшкөнгө жиберип отурушат. 3 бийлик алмаштырмайды баштан өткөргөн Кыргызстанда мародёрлорду тыюу маселесин элдик дружиналар, күч органдарынын ветерандарынын кеңеши менен эле чечип коюшкан. Дружиналардагы жаштардын көбү баштапкы аскердик даярдыктан деле өтүшкөн эмес. Сыягы Кыргызстандын атайын кызматтары иштегенге жараша нанын агдап жеп жатышат окшойт. Алар өз ишин ушунчалык мыкты билишет чамасы. Түгүл тополоң болуп кеткен күндөрү биз бөгүп жаткан террористтик ячейкалардан, экстремисттик балекеттерден таакыр коркпойбуз. Урматтуу кыргыз эли, аскериңерди жибербегиле Казакстанга. Бул жакта эч кандай террористтер жок. Аны жөн эле өкмөттөр өздөрү ойлоп таап алышты. Өздөрүнүн бандиттерин чыгарып ошолорго талкалатты. Ошол себептен эми калкка жала жаап атат. Келбегиле, келбесин. Казакстанга келгенде абийир таппайсыңар. Тек гана кара бет болосуңар. Коррупцияга болушкан болуп каласыңар. Силер өзүңөрдүн башыңардан аябай көп нерсе өттү. Ошон үчүн жибербегиле. Туруп бергиле биз үчүн дагы. Айткыла, жибербесин. Силердин туруп бергениңер өзүңөрдүн улуңарды, өзүңөрдүн солдатыңарды Казакстанга жибербесеңер, туруп бергениңер ошол. Алардын жанын сактап каласыңар. Жүзүңөр жарык болот. Келбесин Казакстанга. Казакстандын калкы Токаевдин бийлиги менен, Назарбаевдин бийлиги менен 30 жылдан бери канап, 30 жылдан бери тоноп келаткандар менен күрөшүп жатат азыр. Кийлигишпегиле. Орусиянын авторитардык бийлиги Борбор Азиядагы авторитардык лидерлердин бири Назарбаевдик жана куурчак Токаевдик бийликтерди колдоп сүрөп атат деш үчүн чоң жүрөк керек. Ошентип айтарын айтып алып эртең Казакстан менен Орусиянын бийликтери даалысын салса, өлкөбүзгө экономикалык кысым көрсөтсө, чек араларды каалагандай жаап, товар жүктөгөн машинелерди өткөрбөй, ар кыл өнөрлөрүн көрсөтсө, камаарабай бүтүндөй Кыргызды багып кете ала турган
экономиканы туруктуу алып кете ала турган мындай дарамет керек. Андай дарамет, андай дух, андай мамлекеттик кубаттуулук бүгүн өлкөбүздө ачыгын айтканда жок. Негизи тышкы мамилелерде кимдер менен дос болсоң айбалтаңды ала жүр деген макалдай тышкы саясатта Орто Азиядагы күчтүү мамлекеттердин дүркүрөп өсүүсүн эмес, орус бийлигиндегилер Борбор Азия мамлекеттеринин баары такай чөгөлөп, суранып, жалдырап турган бечара ахыбалынан рахат алышабы, ошого кызыктарбы деген дагы ой кетет. Куат, сен мен жакын тууганымсың го. Көз бир ойноп, бирге чоңойдук эле го. Командирге айтчы, менин күнөөм жок. Hürmettегилер, даярдангыла, аткыла. Parlamentке депутат болуп келсем эле, эл үчүн жүрөгүмдү берем дегендер үчүн Казакстандагы кырдаал боюнча үн чыгаруу, үн катуу, пикир айтуу алгачкы А1 экзамени болду окшойт. Охо, алдыда келечекте андай экзамендердин канчасы турат болду экен. Биз бийликтин партиялары эмеспиз, биз өз алдынча түзүлгөн эркин партиябыз деп дебаттарда сайраган азаматтар тагдыр чечер кезеңдерде өз алдынчалыгын, эркин экенин, өз позициясы бар экендиктерин канчалык деңгээлде көрсөтө алышат же кайсы кнопканы канчада келип кантип басып берели деп өйдө жактагы ким бирөөлөрдү кылчактап карап турган жүүнү бош, шалтурук парламент болобу? Муну дагы алдыда далай көрөт окшойбуз. Рахмат. Саламатта калыңыздар.